Assalamu alaikum, Kırgız elim. Саламатсыздарбы? Тынчпысыздар, аманбысыздар? Эсен аман үйгө жетип алдыңыздарбы? Бул эмне деген шумдук болуп атат? Текебаев эмне деп атат бул Теке? Ой, Теке, сен чечесиңби Кыргыздын тагдырын? Кулак салчы. Текебаев, оң кулагың менен, сол кулагың менен, оң мүйүзүң менен, сол мүйүзүң менен угуп ал. Кыргызстандын тагдырын мындан кийин Кыргыз эли чечет. Кыргызстандын тагдырын Кыргыз журтчулук чечет. Ушул митингке, ушул бийликке, ушул даражага, ушул бүгүнкү күнгө келсин деп Кыргыз эли эмне үчүн жүрдү? 5 күн. Даже жумалап жүрдү. Көпчүлүгү бала чакасын таштап, ошол жерде ушул адилеттүүлүк орносун деп жүрдү. Эми сен келип алып бизде бийлик өзүнчө келип, бул президент болбойт, бул президент болот деп Садыр Жапаровду эл колдоп, эл алып келип койду, президент ошол болот. Сен кимсиң? 30 жылдан бери жеп, ичип жүргөн бир текесиң сен. Мыйзамыңды да, өзүң жазылган конституцияңды да туалетке барып көтүңдү ачы дагы өзүң ошонун ары жоголуп кетчи. Ушунча эл азыр кыжыры кайнап турган убагы. Дагы бир жол көтөрүлүп барчу болсо, точно сенин мүйүзүң сынат. Теке, өз сыйың менен жоголуп кет. Келбей экинчи бийликке карап баспа. Эл сенен тажады. 30 жылдан бери жеп бүттүң. Кыргыздын канын ичкен сенсиң. Сенин мыйзамың менен ушундай акыбалга келип жүрөбүз. Мындан кийин мыйзамды дагы, конституцияны дагы эл жазат. Эгерде элге каршы чыксаң, сенин да акыбалыңды ушул күндөр сени да күтөт. Ошол үчүн жакшысы кет. Каяктан келдиң сен? Жок элең го. Да түлкүдөй болуп митинг болуп атканда жаттың го ошол жерде үйүңдө. Эми чыга калып дагы өзүнчө акылман болосуң, акылдуу болосуң. Сен акылыңды уруп ойногон жокпуз. Жоголуп кет. Садыр Жапаровду эл колдоп келдиби? Эл колдойт. Президент ошол болот. Буга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Сен дагы, мына 120 артыңда жүргөн койлоруң дагы бири да тоскоол кыла албайт. Эл алып келди, эл коет. Ушуну башка группаларга да таратып койгула. Текебаев жоголуп кетпесе, мына ул Текенин мүйүзүн сындырган дагы барабыз. Улуу Наполеон, о Кудай, мени досторумдан сакта, душмандарым менен өзүм эсептешип алам деген экен. Бүгүн тарыхый учурда Камчыбек Ташиев жөнүндө бир ооз сөз айтпасам болбойт. Камчыбек Кыдыршаев досун түрмөдөн гана бошотпостон, аны саясий Олимптин чокусуна алып чыкканга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүн да өкө эгиз коздай ээрчип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Аны көргөн эл Камчыбек Ташиев кандай кызматта, ал кандай статуста деген суроо салышууда. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Ушул кезге чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдердин трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колдоруна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын достору, туугандар көргөндүгүндө болгон. Алар да анга, жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул бүгүнкү бийликке, урматтуу Садыр Нуркожаев, сизге, сиздин айланадагы ишенген командаңызга чоң сабак болуш керек. Ошондуктан урматтуу Камчыбек Кыдырбаев, сиздин жоопкерчилигиңиз Садыр Жапаровдун тарых алдында кем эмес, балким андан да жогору.